Бишкек менен Таласта митинг. Салык ККМге наразы болгон ишкерлер кайра чыгышты. Гемправатчылар абакта калтырылды. Равшан Жээнбеков Садыр Жапаровка кайрылды. Коомдо орун алган орчундуу окуяларга токтолобуз, саламатсызбы? Бүгүн Бишкекте ишкерлер өкмөттүн жаңы салык эрежелерине наразы болуп кайрадан митингге чыгышты. Жүздөгөн адам катышкан митингге чогулгандар өзлөрүн Бишкектин ичиндеги жана чет жакасындагы майда дүкөндөрдө иштеген, Таластан жана Ысык көлдөн келген соодагерлер деп тааныштырышууда. Алар бийликтен ККМ колдонууга 5 жылга мораторий киргизүүнү жана салык эрежелерин жеңилдетүүнү талап кылышты. Базарлардын баарына 11 деген пайызды жеңилдеттик. Баякы 8 миллион деген парокту 100 миллионго чыгардык. 100 миллионго парокту. Ушундай эле митинг Талас облусунда бүгүн дагы болду. Буга чейин Таластын ишкерлери кечээ дагы акцияга чыгышкан. Алар өкмөттүн салык саясатына наразычылыгын айтышууда. Бир эле проблема бар бизде. ККМ деген бизге проблема болуп турабы? ККМдин аркасында мени киргизип атат, ЭТТНди киргизип атат. Эртең биздин Акылбек Сомбекович ЭТТНден онун киргизет али бизге. Анан азыр мына жеке ишкерлер азыр мындай кылмыштар эң жакшысы. Болгондой айтыңыздар. Кимге канча штраф салды, эмне салды штрафты, налоговый органдар канча иштеп атат, кандай иштеп атат, кимин канча налог төлөп салдыңар. Ошонун баарын ачык айткыла. Бул жерде мына азыр ачык айта турган жер мына ушул жерден ачык айта турган бардык нерсени ушул жерден ачык айта алайын. Кайрыла турганга мына Садыр азыр бизде бир эле нерсе бар. Садыр Нуркожоевич президенттин өзүнө кайрылабыз. Садыр Нуркожоевич бизди жеке ишкерлерди кабыл алгын. Соңку кезде өкмөттүн салык саясаты ишкердик менен алектенген соодагерлердин наразычылыгын көбөйтүп жатат. Маселе жогорку кеңеште дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Базарларда соода токтоп калды азыр. Байкасаңыздар, товарооборот азайып кетти. Кимдин иш жүрүп атат? Глобус менен Фрунзенин иш жүрүп атат. Глобус менен Фрунзеге түшкөн акча чет өлкөгө чыгып кетет. Ушуну кантип билбей атабыз, түшүнбөй атабыз. А кичинекей дүкөндөр, базар деп жам баккандардын ишин токтотуп койду. Ошол накладная жок электронный деп. Бул эмне деген нерсе? Мисалы, базардан алып чыгып алып, жолдун боюнда бир карыган кемпир байвиче картошка сатчу эле. Ал кечинде барып, бир эле базада анык бар экен, ошо налоговый органдын веб-сайтына киргизиш керек экен. Мындай товар саттым, коду мындай. Кодун өздөрү киргизе албай атат. Жок дегенде налоговый органдар өздөрү даяр болуп туруп баштабайбы, ошону элдин баарын кыйнабай. Ал эми өкмөт башчы Акылбек Жапаров ККМге каршы митингдердин артында аткезчилер турганын айтып келет. Эске салсак, 2-мартта дагы ушундай эле талап менен Бишкектеги Максим Горький аянтына Дордой Дыйкан, Дордой Моторс, Азиз базар, Ош базар, Орто Сай жана Аламүдүн базарларынын ишкерлери чыгышкан. Бишкек шаардык соту Гемправат иши боюнча кармалган саясатчы активист блогерлерге карата баш коргоо чарасын өзгөртүүнү карап жатат. Сот отурумуна алып келингендер жакындары менен көрүшө алган жок. Соттун чечими менен саясатчы Бектур Асанов, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов, активисттер Акыл Айтбаев, Рита Карасартова, Али Шабдан, Темир Махмудов, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, активист Марат Баязов, Эрлан Бекчоро уулу жана Асия Сасыкбаевалар 20 апрелге чейин тергөө абагында калтырылды. Гемправат иши менен абакта олтурган саясатчы Равшан Жээнбеков өлкөдө авторитаризм күч алганын белгилеп, президент Садыр Жапаровка кайрылуу жасады. Урматтуу Садыр мырза, дүйнөдөгү демократиянын деңгээлин изилдеген кадыр бартуу Freedom House уюму Кыргызстанды бул 2023 жылы 3-чү жолу авторитардык өлкөлөрдүн катарына киргизди. Тилекке каршы биздин мамлекет бул жылы Зимбабвенин катарынан орун алды. Бул уюмдун Кыргызстанга берген баасы биз үчүн зарыл болгон донор өлкөлөргө, эл аралык финансы уюмдарына жана инвесторлорго чоң сигнал болот. Ансыз дагы алсыз экономикабызга, жакырчылыкка, жумурсуздукка бул баа сөзсүз терс таасирин берет. Акыркы 3 жылда орногон суперпрезиденттик авторитардык саясий система Freedom House уюму баса белгилегендей, саясий оппоненттерди, бийликти сындаган журналисттерди, жарандык активисттерди куугунтуктоодо гана чоң ийгиликтерге жетишти. Ал эми элибиз үчүн эң маанилүү жакырчылык, жумурсуздук, коррупция менен күрөшүүдө эч кандай ийгиликтерге жетише алган жок. Жакырчылык 35-40%га чыкты. Бийликтин КТРК менен ЛТРдин маалыматын кошпогондо коррупция өскөндө өсүүдө. Сиз жана тегерегиңиз түзгөн авторитардык башкаруу элибиздин жашоосунун бардык тармагына терс таасирин берип баштады. Урматтуу Садыр мырза, 20 жылдан
жылдан бери бардык авторитардык президенттер менен күрөшкөн демократ саясатчы оппонентиңиз катары сизди авторитаризмден баш тартууга чакырам. Саясий оппоненттериңизди, эркин медиаларды, активдүү жарандар менен бийликти сындаган журналисттерди куугунтуктоону токтотуңуз. Сынга, башка көз карашка чыдамкай болуңуз. Баарыбыздын мекенибиз Кыргызстан эркин, демократиялуу өлкө катары гана дүйнөдө өз ордун таба алат. Авторитаризмдин келечеги жок. Саясий туткун Садыр Жапаровдун оппоненти Равшан Жээнбеков, СИЗО 1, 10 март 2023 жыл. Ушул эле Гемправат иши боюнча укук коргоочу Турсунбек Акун Бишкекте тегерек стол өткөрүп, саясий куугунтукка каршы экенин билдирди. Кыргыздын конституциясын жиберip чегинчи беренесиздер. Караңыздар, мына конституция. Биз кабыл кылган конституция. Беренесиндер ар бир адам өзүнүн жүгүнтүгүнө пикирге ээ болуп деп айтылган. 23 октябрда массалык камалга кыргыздын жарандары чегара маселеси боюнча өз пикирин эркин айтышып, эркин ой жүгүртүштү. Алар конституция укугун ишке ашырышты. Укук коргоочу сот органдары жарандар негиз камап жана иш козгоп, одан мыйзам бузууларга барганын басып билебиз. Кыргыз Республикасынын 39 беренесинде ар бир адам тынч чогулуштар тынч чогулуштар эркиндигин укуктуу. Эч ким чогулушка катышууга мажбурланышы мүмкүн эмес деп жазылган. Тынч чогулуштарга, митингтерге, коло комитеттин чогулушта катышкан үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылбаш керек. Бул адам укугунун модуна бузуу болуп саналган. Ал уларда Жакин Прават боюнча камалды тыйынтты катышты деп камакка алды. Бул деген болгон иш бизде массалык туурасында да турдак сурашууларда да мындай болгон эмес. Ал жөн өзүнчө сөз болот. Гемправат иши менен абакта олтурган 20дан ашуун саясатчы активисттер массалык башаламандык уюштурууга айыпталып 5 айдан бери абакта жатат. ИИМ алардын ишине жашыруун гриф берип, сотуна жакындары жана журналисттер киргизилген жок. Абакта олтурган дагы бир активист Адилет Балтабайдын жакындары президентке кайрылышты. Чогулгандар жогорку соттун алдына барышты. Активисттин апасы Адилет Балтабай бийликти басып алууга чакырык таштаган жок деп Жапаров менен Ташиевден акыйкаттык сурады. Президентибизге дагы кайрылат элек. Жогорку КМБнын төрагасы Камчия Кыдыршаевичке да кайрылат элек. Сиздер эң жакшы сөз баштадыңыздар. Айкөл бололук, кечиримдүү бололук депчи. Мен суранам, урматтуу президент Садыр Жапарович, урматтуу Камчия Кыдыршаевич, ошол айкөлдүгүңүздөрдү, кең пейилдүүлүгүңүздөрдү жалган жала менен жабып жаткан Адилет Али Мыктыбекке дагы ак көңүлдүк кылып, ак жүрөктүк кылып, кең пейилдүүлүк кылып, баламды кечирүүңүздөрдү суранам. Баламды эркиндикке чыгарып берүүңүздөрдү суранам. Эгерде Адилет ошол жерде чындап бир мыйзам бузууга чакырып аткан болсо, жанагы сотто тергөөчүлөр айтып аткандар бийликти бир кулатууга, басып алууга чакырып таштаган болсо, анда биз да бул жерге келбейт элек. Адилет мыйзам бузупсуң деп даже биз да айтат элек. Бирок анда эч нерсе жок, жөн жерден туруп каматып атпай. Себеп дегенде Адилетти өзүңөр билесиңер, ошо чындыкты чыркырап, ушундай ар дайым көтөрүп жүрген мезгилде ортодо казино мыйзамын бизден жогорку кеңеш демилгелеп чыга калган. Жана кумарканаларды куруу боюнча. Адилет жана башка балдар анын ичинде биз да колдоп, ошол кумаркана мыйзамына катуу мындай чоң акциялар жаратканбыз да. Мына ошондон улам булардан бийлик тарапта кимдир бирөөлөрдөн Адилетти жана башкаларды ушундайында тизеге чаап жыгып койбосок болбойт. Бул балдар эртең кумаркана ачылып калчу болсо, бизди иштетпей туткактайт деген амал менен буттоосууга барышкан да. Эскерте кетсек, казино мыйзамына каршы чыгып келген активист Адилет Балтабай 12 январда 5 жылга эркинен ажыратылган. Жер мафиясына байланышкан кылмыштуу окуялар уланууда. Бишкектин Каражыгач конушунан 64 сотук жерди басып алып, ал жака жол салып, свет киргизип, тилкелерге бөлүп, үй куруу үчүн участактарды сата баштаган жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Буга улай эле Ак Ордо конушундагы 4 балалуу келиндин үйүн түрттүргөн экинчи тараптагы Садыр Жапаровго кайрылып, акыйкаттык сурады. Ана мен дагы мыйзамдуу жериме ээлик болбой калганыма ичим өрттөнүп атат. Мына бүгүн подрядчиктер келип жана жыгач ташын түшүрүп баштагандан ичим күйүп ошол жерде эмне кыларымды билбей калдым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер ошол жерге Маралга үй салып бере турган болсоңуз, ит так өлө турган акыбалга жеттим эчи. Өлтүрүп туруп эле ошо менин үстүмө эле фундамент куюп ошолор Маралга үй салып бериңиз, ошол жерден бактылуу жашасындардачы. Мен башка аргам жок, мен сизден башка арыстана турган жерим да жок, чынын айткандачы. Мен айлам кетип калды.
Мени уга турган эч ким жок. Мен Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталууну суранабыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Токмокто Яндекс таксинин кеңсесине барып, кызматкерлерин коркутуп, ишин токтотууга мажбурлаган Токмок шаардык кеңештин депутаттары эсиңизде болсо керек. Бүгүн ошол депутаттын бири Кайрат Чокеев кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени маалым болду. Ал кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесине айыпталууда. Эскерте кетсек, өткөн жумада Токмок шаарында Яндекс такси компаниясынын кеңсеси ачылып, анда Токмок шаардык кеңештин 2 депутаты Кайрат Чокеев менен Зафар Абдраимов жана Саид Абдраимовтар барышкан. Зафар Абдраимов, Кайрат Чокеев ким? Алар депутаты Токмокко. Же ОПГ болгула, же депутат болгула да. Туурабы? Арыз ээлеринин айтымында аталган депутаттар Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевдин жакын адамдары. Тинтүү учурунда газотравматикалык тапанчанын октору табылганы айтылат. Учурда тергөө иштери уланууда. Жогорку кеңештин 9 марттагы жыйынында депутат Жусупбек Коргонбай уулу баштаган бир катар депутаттар Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдинов жер тилкелерин агасынын атына мыйзамсыз каттатып алганын айтып чыгышты. Жамалдинов бизнеске жана инвесторлорго бут тозуп жатат деген депутаттар президент Садыр Жапаровго кайрылган. Зияд Жамалдинов өзүбүздүн агаларыбыз. Бир айылдан, бир ноокаттан болобуз, бир райондон. Бирок чындык биринчи кезекте турат мен үчүн. Оштун губернатору Лесхоздун Апшыратага караштуу. Жерин, үйүн кошо өзүнүн бир тууган агасына Жамалдинов Арапбайга оформить этип 2021 жылы Лесхоздун жерлерин алып алыптыр. Андан сырткары Кулатов айыл өкмөтүнүн 14/3 токтому менен 181 гектар жердин анын ичинен 5 гектарын мөмөчөмө иштетем деп туруп, Кулатовда Жинжиген деген участоктон ошол да жерди Жамалдиновго каттатып алыптыр. Мен алдымдан мына официалдуу түрдө госрегистрден келген турат кагаздар. Өмүр бою бир күндө бизнес кылбай туруп, ушунча жерлерге, ушунча мүлктөргө ээлик кылган мамлекеттин бир президенттин Килтеген бир облусундагы өкүлүнө бул моралдык этикалык жактан да уят нерсе. Ал эми президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов депутаттардын сын дооматтарын четке кагып, тиешелүү органдар териштирүү жүргүзгөндөн кийин баары ачыкталарын айтып чыкты. Ал кайра депутат Жусупбек Коргонбай уулу кадр жана башка маселе боюнча кайрылганын ачыктады. Айтайлы, кээ бир депутаттарыбыз туура кадр маселелерине чыгышып атат, башка маселелерге чыгат. Биз эми эгерде ушул мыйзамдуулук болгон болсо, биз аларга көмөк көрсөтөбүз. Биз алардын иштешине биз даярбыз. Анан жанагы кадр маселелерге кээ бир депутаттар кайрылган туура эле айыл өкмөт башчысына дайындап бердипчи. Айыл өкмөт башчысына дайындалыш үчүн ал резервде болуш керек. Бул депутаттар боюнча андай маалымат жок. Алар ошо резервде жок кишилерди бизге берет, мисалы, кара берилет. Ошол депутаттарды айта аласызбы? Балки мен ушул депутаттардын ошолордун арасынан ошоларды кээ бирлеринин суранычтары менен аткарбай койсом керек. Ошондуктан ушундай болуп атат да. Азыркы 4 депутаттын арасында сизге ошондой кайсы бир сураныч менен чалгандар болду беле? Эми айтайын, ачык эле айтайын, Коргонбай уулу Жусуп мага кайрылган эки маселе боюнча ал маселе чечилгенден кийин турат. Андан башка депутаттар кайрылган эмес булар. Мага жанагы айтып аткан Жусупов, Эбил, Алишер Козиков кайрылбады. Бирок кээ бир айыл өкмөттөр, шайланган айыл өкмөттөр, дайындалган айыл өкмөттөр бар. Ошолордун эсеби артында ошол депутаттар турат деп айтканын мен билем. Ошол Алишер Козиков мисалы. Күн ичинде катталган окуялардын топтому ушулар болду. Биздин кабарларды соц тармактагы Арча медиа баракчаларынан окуңуз. Көрүшкөнчө аман туруңуз.